8 март аялдардын эл аралык күнү менен кыз келиндерди, апаларды Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов да куттуктады. Аял заты эзелтен эле үйүбүздүн куту, балдардын мээримдүү энеси, жароокер жубайы катары төрүбүздүн сыймыгы болуп келген. Өмүргө өмүр улап, ар бирибизди камкордукка алып, жылуулук тартуулаган дагы аял заты. Андыктан жашообуздагы жагымдуу окуялар сиздер менен гана байланыштуу. Элибиздин башына түшкөн оор сыноолорду дагы аял заты келечек үчүн жоопкерчиликти алып, өзүнүн даанышмандыгын көрсөтүп келген. Өзүнүн ак эмгеги менен белгилүү болгон айымдарыбыздын ысымдары түбөлүк тарых барактарында жазылып, кийинки муундарыбызга татыктуу өткөрүлүп келет. Ардактуу энелер, кымбаттуу эже карындаштар, сиздер өлкө келечегин жаратып, улуттун учугун улаган кадырман энесиздер. Сиздердеги аруулук, сабырдуулук жана кажыбас кайрат калкыбызга дем күч берип, баарыбызды жаркын үмүткө чакырат. Биздин асыл айымдар, бар болуңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен ден соолук, узун өмүр жана бакубат жашоого алайым деп айтылат парламенттин төрагасы Талант Мамытовдун куттуктоосунда.